Mömesi de var. Kışı menen jep çıktık. Şu garşoktagı limondorдун kışı menen jep çıktık. Былтыр күздө башталган ушул нерсе. Bunun таасири менен мына павлонияларды контейнерлерге отургузганбыз. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Тугандар кандай, жакшысыңарбы? Бүгүн мына Аллах насип этип көптөн бери сагынган чарбама өзүмдө эми жеттим. Мына чакан күнөс канам бар эле, билесиздер, бул жөнүндө көп сүйлөп келебиз. Атайын мына YouTube каналымда да ошо чарба тууралуу сиздерге байма-бай сүйлөп турам деп, тилекке каршы күнүмдүк жашоо, шаардагы жумуш, ушунун баардыгынын насибасын алып коет экен. Бүгүн Аллах насип этип, биз ушуну кайра жандандырдык. Анда мен күнөс канама кош келипсиздер. Бул күнөс кана деп деле атабай калдым. Анткени бул өзүнчө мен досторума тамашалап айтып коем, мен кабинетим деп, мен иш жерим деп. Жумуштан келем, канча убактым болот? Бир саат болобу, жарым саат болобу, ушунун ичине кирем. Ушул жерде иштеп, кеде бир шуруп катырып калам, кеде бир жерин шырк этип, ширетип калам. Кандай болгондо да мына ушунун ичинде иштеп, анан үйгө кирип, калган иштерди кылып жүрдүк. Кышы бою, былтыр күздө башталган ушул нерсе, быйыл мына кышы бою бүтүрдүк. Бир сотукка жакын ушул мурда огород болчу, огороддун үстүн жаап, эми бул күнөс кана эмес, жабык огород болуп калды. Анан биздин бир максатыбыз ушул жерде илгерки айткандай эле bir агростудия кылалы деп атабыз. Ушул жердин баардыгын жасалгалап, мына жерде өзүнчө бир сценага окшотуп, ушул жерге бир конокторду чакырып, ким помидор эге алат, ким бадыраң эге алат, ким павлония отургуза алат, ким лимон. Койчу республикада кимдин кандай мындай зыян болбогон, тетирисинче пайда болгон дарысы бар, кимдин кандай технологиясы бар, ушул жерден тартып сунуш кылабыз атабыз. Силерге үйрөтөбүз деп атабыз. Элди өзүбүздү үйрөтпесек ким үйрөтөт? Балким мен билемем, комментарийде ар түрдүү сөздөр келиши мүмкүн, ошого карабай. Балким кимдир бирөөгө миң жамандаган адамдын ичинде бир адамга пайдасы тийип калса, биз ошого бактылуу болобуз иншаллах. Анда мен силерге ушу кабинетим жөнүндө чакан бир экскурсия кылып берейин. Мына жактарды мындай кылдык, атай бул жерге мен асман оолорду коебуз. Асман оолорду бир кулпунай отургузуп көрөйүн дедим. Кышын жазын кулпунай көрөлү дедик. Мына жерге ушундай бир ноолорду коебуз, топурактарды атай салабыз. Мына кыштаткан мен павлониям. Кыштан кандай чыкты, эми бир аз бүчүр атканда көрөбүз. Аллах насип этсе, бүчүрлөрдүн ата баштады. Жүзүм көмдүм эле, жүзүм жандана элек. Мен аябай кубантканым, мына жерде бир атыргүлдөрдү отургуздум эле. Атыргүлдөр мынакей жалбырак байлап чыгып атышат. Демек, ушул эле температурада кышы менен ушинтип чыкса болот экен. Мына жакты мен эркелетип балакана деп коем. Ушул жака павлония отургузабыз деп атам. Мына караңыздар, мына жер бешик. Ушундай бешик. Ушул жерде мынтип контейнерлерде атайын тиги ультра нурдун таасири менен мына павлонияларды контейнерлерге отургузганбыз. Бул жөнүндө да өзүнчө сюжет кылабыз, стакандарга көчүргөндө ушулар жөнүндө сөз кылабыз. Тетик жерде аш кабак мына бадыраңдарым да чыгып калды. Ошо ультра нурдун таасиринде жакшы чыгат экен чындыгында. Бул балакана келе берсеңер болот. Бунун бир өзгөчөлүгү ичинде жылытма полу бар. Павлонияларды стакандарга көчүргөндөн кийин ушунун ичине коюп, жарыгы бар. Анан мына шып да жылма, ачылма шып. Мына кылып түрсөк, наракы ачылат. Жарык. Ичинде да өзүнүн мындай лампаларды орнотконбуз, акчасына карабай эле. Ошондой кымбат лампалар бар. Ар бири 600 сомдон бекен. Ушулардан орнотуп чыкканбыз. Булар да күн бою, түн бою берип турат. Мына атай топурак. Атай топурак ушу павлониялардын көчөттөрүн көчүргөнгө даярдап койгонбуз, Кудай буйрса. Мына бир 5-6 жылдан бери бекитип сактап келаткан уруктарым бар. Атай элден чогулткан, ар жактан чогулткан гумосу жок өзүмдүн уруктарым. Мынагу менин кабинетимдин жүрөгү. Мына ушул жер устакана, темир тезектин бардыгы ушул жерде. Ушул жерде бүт менин инструменттерим сакталат. Азыр тилекке каршы анчайын иреттеле элек, бирок мен ушундай арзуу кылам. Ушул жерге келсең аппак инструменттер тим эле зымга тизилген каргадай ушундай чызылып турса деп. Анан бул жак
Мончо үйдікі. Негізгісі мұнағы жер. Мен лимондорды ошентип жерге көчүрдүм, Кудай буйрса. Эми рахмат айтышса керек, горшокто дагы эле бир 5-6 лимондорум бар. Лимон сурагандарга берип атабыз. Эми аз калды, но бирок мен лимондор менен иштейин деп атам. Кудай буйрса үйрөнүп атам. Аябай ушундай бир ак сөөк, адам өзі рахат ала турган бир өсүмдүк болот экен. Ушундай мөмөлүү тетигине көрдүңөрбү, мөмөсү да бар. Кышы менен жеп чыктык. Ушу горшоктогу эле лимондордун кышы менен жеп чыктык. Зериккен деле келип, бирден үйдө калып жыттап анан кийин союп чайга алып жеп алабыз. Гүлдөй баштады лимондор. Мунун жыты аңкыгандай эми укмуш. Мына жака жанагы көчөдө орус тарактардын жыты болот. Мына ушундай жыт берет экен. Аябай сонун. Укмуш. Мына тарактарда мөмөсү да бар. Мына ошол лимондор мен 2 түрү бар. Бул Ташкентский деп коет, Мейер. Мына ошо чоң төдөй болуп турган лимондор. Анан мунагы бир аз башка сорт. Мен аталышын деле унутуп калдым. Ушуну алып атканда мындай көчөттөрүнөн алганбыз. Акчасына карабай. Но бирок Кудайга шүгүр быйыл мөмө күтөбүз мына. Мөмөлөр менен гүлдөр да бар. Эми гүлдөй баштады. Мурда күнү дарылаттым. Дарап келип чачтырдым. Мына ушул жер ушул. Бул жер кышы менен ушул жакта лимондорду сактап чыктым эле. Эми муну бузабыз. Бул кадимки эле пластик трубадан ушундай күнөткөн алып. Мына жерде атай 3-4 жыл чириткен топурагым бар болчу. Кадимки эле кыкты чиритип бир 4 жыл 5 жылда ушундай кара топурак болду. Быйыл буйрса бул топурактарды биздин ошо ар түрдүү кажеттерибизге иштейт. Дагы жарымын чиритип коебуз да сөөлжан багабыз дегенде ушул жерде оюбуз бар. Анан мына жер эми атай жаздын шааны деп редискандай мындай сээп койдук. Кудай буйрса булар да өнө баштайт. Азырынча мына ушул жүзүмдөрдү дарыладык. Жүзүмдөр жакында чыгат. Азыр сиздерге атай мына ушундай бир тартипсиз, мына ушундай башаламан кезинде көрсөтүп коеюн дедик. Кудай буйрса, дагы бир ашып барса бир жарым жылда го. Менимче ошо убакыттарды үнөмдөп отуруп, ашып барса бир жарым жылда зыңкыйган бир студия кылып коебуз. Агростудия. Агростудия ошол өзүнүн жарыгы бар, ошол жерде камералар турган, кызматкерлер иштеген, ушундай кандай гана адам болбосун, ушу тала иши боюнча, огород иши боюнча, гүл болобу, эмне болот, келип өзүнүн өнөрүн көрсөтүп, акысыз эле элге тартуулай турган бир студия болсун деп атат. Анткени көпчүлүгү көп өнөр бар элде, кантип элге жеткирерин билбейт, мүмкүнчүлүктөр жок. Эң алды кеткен ушу WhatsApp'тан группа ачып, ошол жак менен таратат. Биз кененирээк тараталы деген оюбуз бар. Анан телевизиондук каналдар бар, алар дагы байма-бай ушул темага кайрылып турат. Бизди артта калбайлы деп атабыз. Ошондуктан дагы бир өтүнүч, сураныч. Мага кээ бирлер чалып, биз сиздин күнөтканыңызды көрөлү дедик эле дейт да. Эмнесин көрөсүңөр десем, кызык дейт. Мен тилекке каршы аларга көрсөткөнгө азыр шартыбыз жок. Мен кечке жумуштамын. Мен жокта эми үйгө кириш маселе го. Ошондуктан балким келечекте кандайдыр бир күндөрдү белгилеп, ошол күндөргө көрөбүз дегендерди чакырып турабыз иншалла. Азырынча ушул. Суроолор болсо комментарийге жазыңыздар, башкаларга бөлүшүңүздөр. Мен эмне үчүн муну көрсөтүп атам? Бул аябай адамдарды шыктандыра турган бир иш чара болот экен. Адамдар да мен да чакан өзүмө күнөскана салам деп өзгөчө эркектерге шык бере турган бир иш экен. Мен чындап эле ушул иши мен аябай шыктанам. Бүт жанагы чогултуп келген бугумдун баардыгы ушул жерде чыгат. Кандай? Көрүшкөнчө.